Орусиянын Украинадагы атайын операциясы кыргыз мигранттары үчүн кандай таасир тийгизди? Бул багытта Москвадагы мекендештерден сурамжылоо өткөрүлдү. Негизинен орус-украин жаңжалы мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатат деген суроонун айланасында болду. Сурамжылоодон белгилүү болгондой, учурдагы кырдаал биздин мекендештер үчүн көп деле кедергисин тийгизбептир. Мурунку стабилдүү жумуш, айлык акы жана жагымдуу шарт бар экендигин респонденттер ырасташкан. Учурда Орусияда 100 миңдеген кыргызстандыктар ар түрдүү тармакта эмгектенишет. Статистикалык маалыматтарга караганда, акыркы 2 айда акча которуулардын көлөмү азайбай, тескерисинче өскөндүгү байкалат. Булак жылдыздуу саясат. Садыр Жапаров менен Режеп Эрдоган Бишкекте жолугушу мүмкүн. Тим башчыларынын сүйлөшүүсү 1-майда түрк тараптын демилгеси менен уюштурулган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Туркиянын башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Бишкекте жолугушу мүмкүн. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Туркиянын тим башчысы Мевлют Чавушоглу менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Сүйлөшүү 1-майда түрк тараптын демилгеси менен уюштурулганын айтты. Министрлер стратегиялык өнөктөштүк формасында бекемделген эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүндөгү оң динамиканы канааттануу менен белгилешти. Быйыл Кыргызстан менен Туркиянын мамлекет башчыларынын деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык боюнча кеңешти Кыргызстанда өткөрүү маселеси талкууланды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде биргелешкен стратегиялык пландоо тобунун кезектеги жыйынын өткөрүү макулдашылган. Булак Спутник чекиткейи. Туркияда кымбатчылыкка байланыштуу акцияга чыккандар кармалды. 1-майда Туркиянын Стамбул шаарында инфляциянын өсүшүнө байланыштуу нааразычылык акциясына чыккандар аларды басууга аракет кылган полиция кызматкерлери менен кагылышты. Туркиянын кесиптик кошуундарынын конфедерациясынын башчысы Эргүн Аталай нааразычылык акциясы учурунда эң төмөнкү маянаны баалардын өсүшүнө карап жогорулатып турууга чакырды. Жергиликтүү телеканалдар көрсөткөндөй, полиция андан кийин такси маянтында ондогон адамдарды фургонго салып кетти. Демир Орен агенттиги Стамбулдун башка райондору Бешикташта 30 адам Шишилде 22 адам кармалганын жазды. Стамбулдун администрациясынын кабарлашынча, мыйзамсыз демонстрацияларга чыккан 164 киши кармалды. Коронавирус пандемиясы башталгандан кийин дүйнөдө, анын ичинде Туркияда кымбатчылык күчөгөн. Reuters агенттиги кабарлагандай, Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин Туркияда инфляциянын деңгээли апрелде 61-68%га чейин көтөрүлгөн. Булак Азаттык үналгысы. ЖММК 3-чү дүйнөлүк согуш башталса, Британия менен АКШ биринчилерден болуп Орусияга кол салышы мүмкүн. Дүйнөлүк чыңалуу күчөгөн учурда Германия, Улуу Британия жана АКШ биринчилерден болуп Орусияга кол салып, 3-чү согушту тутанышы мүмкүн. Өзөктүк жер шатактын потенциалдуу демилгелечилери болгон өлкөлөрдүн тизмесин Daily Express материалында аскердик аналитик жана баяндамачы Лиам Дойл атаган. Эксперт Орусиянын эң ыктымал оппоненттери азыркы учурда иштеп жаткан өзөктүк курал жаатында атаандаш өлкөлөр болоорун тактады. Ачык маалыматтарга караганда, Орусиянын 6257 ядролук бүрмөттөрүнө каршы алар жер бетиндеги жашоону бир нече жолу толугу менен жок кылууга жетиштүү. Батышта дээрлик 4000 ракета бар, Улуу Британияда 225 жана АКШда 3700 ракета. Автор Германиянын өзөктүк арсеналына ээ болбосо да, анын аймагында тактикалык жана стратегиялык өзөктүк заряддарды алып жүрүүгө жөндөмдүү АКШнын аскер аба күчтөрүнүн учактары жайгаштырыла аларын белгилеген. Эске салсак, буга чейин Компакт журналынын талдоочулары батыш мамлекеттеринен Украинага оор куралдарды жеткирүү демилгесин жактыруу ыктымалына баа беришкен. Эксперттердин пикири боюнча, бул чара республикадагы чыр-чатактын курчушуна катализатор болуп, ага НАТО өлкөлөрү тартылышы мүмкүн. Авторлор белгилегендей, аймактык кадимки курал-жарактар боюнча артыкчылык жок болгондуктан, Орусияга каршы согуштук аракеттер болгон учурда НАТО жоготкондорду кайтарып алуу үчүн өзөктүк куралды колдонуу тобокелине бармак. Булак Назарньюз чекиткейи. Ильхам Алиев Баку Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдойт. Азербайжан президенти Ильхам Алиев Украинанын аймактык бүтүндүгүн Баку колдоорун билдирди. Бул тууралуу 29 апрелде Түштүк Кавказ өнүгүү жана кызматташуу деп аталган эл аралык конференцияда айтты. Биз башка мамлекеттердей эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорубузду ачык айтабыз. Эшиктин артына жашырынбайбыз. Ооба, биз Орусия менен жакшы алакада экенибизди четке какпайбыз. Эл аралык укук принциптери саясий үстөмдүктүн себебинен бурмаланбашы керек, деди Алиев.
Быйыл февралда Алиев Москвада орус лидери Владимир Путин менен эки өлкөнүн союздук кызматташуу тууралуу декларациясына кол койгон. Орусиянын өнөктөштөрүнүн ичинен Беларустан башка бир дагы мамлекет Москванын Украинага кол салышын колдоорун ачык жарыялаган жок. Кыргызстан бул маселеде бейтарап экенин билдирген. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак, Назар Ньюс, Чекиткей. Жергиликтүү тургундар Анджелина Джолини Украинадан күтүүсүздөн көрүп калышты. Голливуд актрисасы Анджелина Джоли Украинага гуманитардык миссия менен келген. Бул тууралуу 30 апрелде украиналык басылмалар жазып чыгышты. Украиналык Обозреватель порталынын журналисти Майя Подгородецкая Анджелина Джолинин Львовдогу кафеге кирип бараткан сүрөтүн бөлүштү. Анын айтымында, мындай жерден жылдызды көрөм деп ойлогон эмесмин. Өзгөчө эч нерсе жок, жөн эле Львов, кофе ичкен эле киргем. Жөн гана Анджелина Джоли. Болгону Украинаны бүт дүйнөгө колдоп жатат деп жазган журналист социалдык тармактагы баракчасына. Белгилүү актрисаны күзөтчүлөр коштоп жүргөнүн, актриса менен сүйлөшүүгө эч ким жетишкен эмес, ал кара түстөгү Мерседес менен күзөтчүлөрдүн коштоосунда бат эле кетип калган. Булак, Супер Чекиткей.